Экс-бажычы Райымбек Матраимовдун агасы, Жогорку кеңештин бир нече жолку депутаты Искендер Матраимовдун 1 жылдык кирешеси канча? Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүздө Матраимовдордун декларацияларына токтолобуз. Кызыктын баары алдыда бизден алыстабаңыздар. Эл өкүлү Искендер Матраимов 1962 жылдын 9 октябрында Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Агартуу айылында туулган. Жогорку билимдүү 1990 жылы Скрабин атындагы айыл чарба институтун аяктап, зооинженер адистигине ээ болгон. 97 жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинде юриспруденция багыты боюнча экинчи жогорку билимин алган. Эмгек жолун 82 жылы Кара Суу районунун Калинин атындагы колхозунун зоотехниги болуп баштаган. Искендер Матраимов бажы кызматынын төрөгасынын мурдагы орунбасары, коррупцияга катыштыгы бар экенин мойнуна алган Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы. Райымбек Матраимов Кыргыз бажысындагы коррупция тууралуу бир нече жалпыга маалымдоо каражаттарын иликтөөлөрүнүн негизги фигуранты болгон. 2015 жылы парламенттик шайлоодон кийин Искендер Матраимов жогорку кеңешке бийликчил КСДПнын курамында келген. 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо ал Мекенем Кыргызстан партиясынан талапкер болгон. Мекенем Кыргызстан бийликчил Биримдик партиясы сыяктуу эле парламенттик шайлоодо жеңишке жеткен. Бул эки партиянын жеңиши 2020 жылдын октябрындагы өлкөдөгү саясий кризистин жана бийлик алмашуунун негизги себептеринин бири. Политмер декларатор KG порталынын маалыматына ылайык 2015 жылы Матраимов мүлкү жана кирешеси тууралуу отчет берген. Иштеп тапкан акчасы болгону 367 000 сомду түзгөн. Анда кыймылсыз мүлкү да, кыймылдуу мүлкү да болгон эмес. Эл өкүлү үчүн 2016 жыл бир аз жемиштүүрөөк болгон. Декларациядагы маалыматтарга ылайык ал 843 000 сом киреше таап алган. Анткени менен декларацияда депутаттын мүлкү жазылган эмес. Кийинчерээк 2017 жылы Искендер Матраимовдун ар жылдык кирешеси 747 000 сомду түзгөн жана анда 150 000 сомдук турмуш тиричилик техникалары, мындан тышкары баасы 290 000 сомго тетемеректер, 140 000 сомго фото, аудио жана компьютердик техникалар пайда болуп калган. Ошондой эле ал Toyota Land Cruiser 200 унаасы жана үйүр жылкысы бар экенин көрсөткөн. 2010 жылы анын жылкыларынын баасы 6,5 миллион сомго, ал эми кийинки жылы 7,7 миллион сомго бааланган. Ошол эле учурда Матраимов 2020 жылдын декларациясына 7,7 миллион сомго бааланган жылкыларын 2 жолу көрсөткөн. Бул жерде ката кетиши мүмкүн же жылкылардын наркы 15 миллион сомго тагыраагы 2 эсеге өскөн. Мындан сырткары депутаттын 290 000 сомдук эмериги жана техникасы бар. Карапайым калк катары эле. 2010 жылы Матраимовдун жакын туугандары 5,5 миллион сом киреше тапканы белгиленген. Алар төмөнкүлөргө ээлик кылышат. Аянты 176 чарчы метр болгон батир, аянты 2000 чарчы метр болгон 3 капиталдуу курулуш, 4 гектарга жакын айыл чарба багытындагы жер тилкелери, 3626 чарчы метр башка курулмалар, Автостолица компаниясынын акциялары 2020 жылы Матраимовдордун үй бүлөсүндө 2533 чарчы метр административдик имарат жана Toyota RAV4 үлгүсүндөгү унаа пайда болгон. Ушул эле жылда алар 5,3 миллион сом киреше тапкан, 6,3 миллион сом коротушкан. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз чуулгандуу Кыргыз бажысындагы коррупция тууралуу бир нече ЖМКнын иликтөөлөрүнүн негизги фигуранты болгон Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы, жогорку кеңештин бир нече жолку депутаты Искендер Матраимовдун кирешелери тууралуу кеп калдык. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.